Салам достор, мен бүгүн сиздерге YouTube'га обложка жасаганды көрсөтүп берем. Бесплатный приложение бар. Аны сиздер Google Play'ден көчүрүп аласыздар. Биринчи Google Play'ге киребиз дагы. Мынакей. Мына Canva деп мен жаздым. Мына жазып туруп издейсиңер. Ушинтип Canva деп жазсаңар, мынакей Canva чыгат. Мен уже көчүрүп алгандыктан, бул уже открыт деп турат. Открыт деп мен кирем дагы. Мына бул приложенияга кирип кетип атат. Бул жерде ар кандай Instagram'га же болбосо Facebook'ка ар кандай мына логотип даже жасасак болот. Өтө сонун приложение. Мына YouTube'ка дагы обложка жасасак болот. Мына биз YouTube'ду тандап алабыз. Посмотреть все дегенде бассак, башка мисалдарды көрсөтүп берет. Бул жерден көңүл буруңуздар, платный дагы обложкалар бар. Ошон үчүн эгерде бесплатный издеп жүрсөңүздөр, бесплатный дагы сонун обложкаларды тапсак болот бул жерден. Мисалы мен азыр бир видеомо обложка жасайм. Ошону сиздер менен жасайлы. Мына мисалы мага мына жагып атат. Бесплатный экен. Мына мисалы сүрөттү бассак, заменить деп астында турат. Ошол сүрөттүн ордуна өзүңөр каалаган сүрөттү коесуңар. Мисалы мен бул жерден мынаны тандап алам, көрдүңүздөрбү? Эми мына жазуусун бассак, өзүбүз каалаган жазууну жазып алабыз бул жерден. Мисалы мен сайттарга мына достор, паролдор кайда сакталат деп жазганды чечтим. Ал эми мына майда жазуу менен дагы ушинтип кошумчалап жазып койсоңор болот. Бул жерде эле, ушул жерде эле бассаңар, мына алдынан цветтерди өзгөртсөңөр болот. Мисалы мынакей мен синий эле кылып коем. Мындан деле цветтерин башка дагы шрифт өзгөртсөңөр болот, размерлерин өзгөртсөңөр болот. Алдыда көптөгөн возможностьтор бар ар кандай кылганы. Болду, ушинтип туруп эле мынтип көчүрүп коебуз. Скачать деп. YouTube'га сөзсүз түрдө 1280 жана 720 пиксель болуш керек. PNG форматында. YouTube'дун обложкасы ушундай болуш керек. Мынакей биз скачать этип коебуз. Скачать этилип атат. Видео сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Сөзсүз түрдө класс басып, комментарий жазып коюңуздар. Бул мен үчүн өтө маанилүү.